Азыркы видеом кыргызча сүйлөп өзүнчө эле мындай показуха кылып, жарашпай да калабы. Дүйнө жүзүнө таанылгандан боюнча мага Казакстан бизден алдыраак да деп ушундай сезилет да. Кореяда жүргөн үчүн чет өлкөдө өзгөчө менде ушундай патриоттук сезимдер болуп, Мирбек Атабековдун ырларын угуп, кыргызча кийингим келип көрсөтүп, башкаларга жолукканда да айтып берип, вот мен Кыргызстанданмын депчи. Өзүбүздүн өзгөчө уникалдуу маданиятыбыз турганда биз ошого көңүл көбүрөөк буруп, ошол жака көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Мисалы мен азыр чет өлкөдө жүрүп башкаларга вот мен кыргызча сүйлөй алам, орусча сүйлөй алам, англисче сүйлөй алам, корейче сүйлөй алам дегенде баардыгы вау деп таң калышат. Ошонун арасынан кыргызча сүйлөй алам, кыргызча сүйлөйм, ал менин өзүмдүн тилим болот деген сөздөрдү айтканда мага ошол өзгөчө угулат да, вот аябай мындай сыймыктанган сезим болот да. Кичинекей кезимде музыкалык мектепке барып комуз үйрөнгөнүмө да аябай бактылуумун, анткени ошол аркылуу мен традиционный кыргыз көйнөктөрдү кийип, кыргыз бийине да барчумун, выступать этип, ар кандай концерттерге барып, башка чет өлкөгө чыкканда дагы өзүмдүн өлкөмдү представлять этип, американский мектебимде выступать эткем, Кытайда выступать этип, Кореяда да выступать этип жүрөм. И ошол моменттерде өзгөчө менде өлкөм менен сыймыктанып, ушинтип өзүмдүн маданиятымды көрсөтө алганыма өтө өзгөчө кубанычтамын. Чет өлкөгө чыгып барганда мен Кыргызстанданмын деп айтсам, эч ким билбечи да. Кыргызстан ал эмне депчи. Анан Россия вот, Казакстан десем, Казакстанды билебиз деп ушинтип айтат да. Бирок акыркы убакта ушул азыр хайп темалар болуп, плюс да интернетте блогерлер мындай качественный контент кылып тартышып эметкенден баштап Кыргызстанды дагы элдер таанып баштады. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүп, өзүбүздүн маданиятыбызды өнүктүргөн сайын уже источниктер көбүрөөк болуп баратат. Интернетте деле азыр мисалы билем, Кыргызстанда искусственный интеллект эме бар, акыл ай бар. ChatGPT дагы кыргызча сүйлөп калды.